Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Атамбаев валис бийлеп, өр угуп, Кой-Ташта концерт көңүлдүү өттү. Кече мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө тарапташтары чогулду. Аларга арналып концерт коюлду. Бул тууралуу тарапташтары Facebook баракчасына сүрөт, видео жайгаштырышты. Белгилей кетсек, Атамбаевдин тарапташтары аны колдоо үчүн мурунку президенттин Кой-Таштагы үйүнө элдик штаб ачышып чогулуп турушат. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаттары Атамбаевдин кол тийбестигин алып салышкан. Ал эми Ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевди суракка чакырышып, бирок ал бир эмес, эки жолу суракка баруудан баш тарткан. Мээ кайнаткан ысык дагы болобу? Бир жумага карата аба ырайы. Кыргызстанда келе жаткан аптада күн ысык болгону менен жаан-чачын себелей турганын Кыргыз гидромет агенттиги жумалык божомолунда билдирди. 14-июлда Ысык көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. 15-июлда Ысык көл, Нарын дубандарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми 16-17-июлда өлкө боюнча күн ачык болоорун айтышты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетери кабарланды. 18-июлда күндүз Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Чүй областынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтөт, калган аймактарда жамгыр жаабайт. 19-июлда күн ачык болот, 20-июлда тоолуу райондордо өткүн өтүп, абанын күндүзгү температурасы бир аз төмөндөйт. Бишкек жана Ош шаарларында 14-16-июль күндөрү күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Эс алуучулардын уйгу болгон Чолпон Ата шаарында күн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. 16-июлда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Үмүтүм сенде эле. Көкөмөрөн суусуна үй бүлөсү менен түшүп кеткен Молдокун Абдылдаевдин уулунун жансыз денеси табылды. Көкөмөрөн суусуна унаасы менен түшүп кеткен өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдокун Абдылдаевдин уулунун жансыз денеси табылды. Бул тууралуу маркумдун кызы Индира Абдылдаева билдирди. Индира Абдылдаева интернеттеги баракчасында издөө иштерине ыктыярчылар керек экенин айтып, кайрылып маалыматтарды берип жаткан. Билдирүүлөрүндө ийниси сууда жакшы сүзөөрүн белгилеген эле. Бүгүн байкушум ай, үмүтүм сенде эле, иним табылды деп жазды. 30-июнь күнү саат 13:30 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө көкөмөрөн суусуна унаа түшүп кеткени тууралуу күбөлөрдөн билдирүү келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барып, унааны тапкан эмес. Унаанын ичинде 4 чоң киши жана 8 жашар кыз болгон. Үй бүлө суусамыр өрөөнүнө 30-июнда таңкы саат 4 чамасында Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдык мааракесине чыгып, бирок жетишкен эмес. Маркум Молдокун Абдылдаевдин жана айдоочусунун жансыз денеси 2-июлда, ал эми небересиники 4-июлда, жубайынын жансыз денеси 10-июлда табылган. Молдокун Абдылдаев жана анын 8 жаштагы небереси 6-июлда жерге берилген. Жубайы менен уулун акыркы сапарга узатуу зыйнаты 15-июлда Кара Жыгач айылында болот. Чүйдө түрмөгө наша алып кирүүгө аракет кылгандар кармалды. Чүй облусунун Петровка айылындагы түрмөгө 3 килограммдан ашык наша алып кирүүгө аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы кабарлады. Маалымат кылайык, милиция сөз болуп жаткан кишини түрмөнүн жанынан кармаган. Текшерүү маалында анын жанынан 7 ором наша табылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо ишига киргизилди. Путинге каршы жолго чыккан бакшы Читадада нааразычылык акциясына катышты. Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы жөө жүрүшкө чыккан якутиялык бакшы Александр Габышев Чита шаарында массалык митингге катышты. Шаарда Гайд паркта өткөн митингди Жарандык тилектештик уюму жана коммунисттер уюштурган. 700дөн ашык киши топтолгон митингдин башкы урааны Путинсиз Орусия болду. Митингде сөз сүйлөгөн бакшы Габышев Путинге каршы сөз сүйлөп, 2 жыл ичинде Москвага жетүүнү көздөп жатканын билдирди. 51 жаштагы Александр Якутск шаарынан Москваны көздөй 5 ай мурда чыккан. Ал өзүн Орусиянын кара күчтөн тазалай турган бакшы жоокермин деп эсептейт. Бакшы 2021-жылы Москвага жетип, дубанын күчү менен Владимир Путинди тактан түшүрүүнү ниет кылганын айткан. Буга чейин Чита чиркөөсүнүн өкүлү Габышевдин нааразычылык акциясына катышуусун сынга алып, анын психикалык саламаттыгын текшерүүнү сунуш кылган. Кыйноонун алдын алуу борбору Саляновадан кабар алды. Кыйноонун алдын алуу борбору Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын абалынан кабар алды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган борбордун директору Нурдин Сулайманов кабарлады. Анын айтымында Салянова ага саламаттыгы начарлап кыйналып жатканын билдирген. Өзүнүн айтымы боюнча чынын эле кыйналып жатам дейт. Күн ысык, камерасында желдеткич бар экен, аны иштетсе ооруп калып жатыптыр. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дарыгерлери ооруканага которууга муктаждык жок деп атышат.
Ошентсе да биз абалы менен таанышкан соң ЖМКга кат менен кайрылып Салянованын абалына көңүл бурууну суранган жатабыз, деди Сулайманов. Буга чейин Аида Салянованын адвокаты камактагы мурдагы башкы прокурордун абалы начарлап жатканын айтып, кыйноонун алдын алуу борборуна кайрылган. Ал эми ЖМК Салянованын абалы көзөмөлдө экенин айтып, тынчсызданууга негиз жок экенин билдирген. Аида Салянова Кирим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына байланыштуу шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган. Андан бери мурдагы башкы прокурор Бишкектин номер 1-тергөө абагында кармалууда. Ал эми 15-июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтышууда. Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери УКМКга суракка чакырылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоо митингде сөз сүйлөгөн Фархат Бабиев УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу Социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында атайын кызмат Бабиевди күбө катары 13-июлда тергөө башкармалыгына келүүнү буйруган. Жолдубаева Фархат Бабиевдин 3-июлда Бишкекте өткөн нааразычылык акциясына сөз сүйлөп, билекке каршысын айтканын белгилеп, чакырууну ошого байланыштырып жатат. Ал эми УКМК бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Каримованын кызы президенттин апасын бошотууну өтүндү. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жаза аткаруу башкы башкармалыгы 7-10 июлда абактагы Гүлнара Каримовага кызы Иман менен жолугууга шарт түзүлгөнүн билдирди. Жолугушуудан соң Иман Каримова апасынын кан басымы көтөрүлүп, абалы начарлап жатканын, чукул арада операция жасоо зарылдыгын Instagram барагына жазды. Өлкө президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылып, апасын бошотууну өтүндү. Каттын аягында Иман Каримова кайдыгер карабаган өзбекстандыктарды да Гүлнара Каримованы бошотуу чакырыгына кошулууга үндөдү. Мамлекеттик карыз өсүүдө. Ар бир жаранга $696 туура келет. Май айынын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик карызды калктын башына бөлгөндө ар бир жаранга $696 туш келип, $1,51 көбөйдү. Финансы министрлигинин маалыматында 2019 жылдын 31 майына карата мамлекеттик карыз $4,453,086 түздү. Анын $3,783,000,000 тышкы карыз, 670 миллиону ички карыз. Bir айда мамлекеттик карыз $9,12 миллион өстү. Ошол эле учурда тышкы $2,96 миллион азайган, ички аласалар $32,8 миллион көбөйгөн. Кыргызстандын мурдакыдай эле Кытайга $1,701 миллион карыз, майдын жыйынтыгы менен мамлекеттик карыз идеонун 51,4%-ын төздү. 2019 жылдын 1 майына карата өлкөдө 6,4 миллион киши жашаган, орточо айлык акы 15,875 сом. Мамлекеттик карызды жоюу үчүн ар бир тургун айлыгынын 3,06 бериши керек. Кыргыз бийлигин башкаргандар 61 жаштан ашпайт деген аксиомасы аныкпы? Азыркы Кыргызстанда бийлик согушу кадимкидей эле жүрүп жатат. Уят сыйыт деген улуу жөрөлгөлөрдүн арка моюндары карс-курс сынып, Жээнбековдун колу менен көздөгөнүнө жетүүнү каалагандардын Мавр өз ишин жасагандан кийин кайра Жээнбековдун өзүнө чабуул кое турган Барбарос планын кем калбаган схема ийгиликтүү иштеп жаткандай. Бир кездерде апрель революциясынын 60 күнү өтүп өтпөй, ошондо Өмүрбек Текебаев Бакиевдин бөлтүрүктөрү кайрадан бийликке умтулушууда деп чыкканда, анда Камчыбек Ташиев ошо бөлтүрүктөр күзүндө карышкыр болуп келип кеткени жейт деп ачуу Йомордун тилинде жооп бергениндей, ал жылдын күзүндө өткөн парламенттик шайлоодо чындап эле бөлтүрүктөрдөн турган партия Жогорку Кеңешке эң көп мандат алып сап башына чыккан. Азыр регионалдык кызыкчылыкты эпчилдик менен пайдаланышкан ошол бир топ кыргыз саясатында каалагандай танцевать этип атышат. Алардын кайраштыруусу, өз позициясы жок бийликтеги пенделер кошул-ташыл болуп, ал оюндан ажоо такыр эле адашып бараткандайдыр. Чын эле кайсы бир көзү ачыктардын кыргыз бийлигинин башкаргандары 61 жаштан ашпайт деген аксиомасы анык болуп калабы, дейт Айгай Гезити. Бийлик десе бирин-бири жеп, бирин-бири саткан жолдон чыгабызбы деги. Айтор баш айланат. Борбордун көчөлөрүн араласаң, бири-бирине кызыраңдаган, бири-бирине ишенбеген эл. Тукулжуган экономика, бир кадр экинчи кадр менен алмашкандай, баарынан да кызыгы курулай болтовня. Баягы эле куру адалар, кыйратабыз, коррупцияны жоебуз, обу жоктордун оозун ошту каратабыз дегендер. Бүгүнкүлөрүбүз кечээ эле шайлоо алдында баарын сонун кылабыз, аз гана убакыт берсеңер баарыңарды жыргатабыз дешкеничи, айлык пенсиялар көтөрүлөт дегеничи, билим берүү тармагын айга учуруп, ал тармакта кесиптен ээлерин болсо баарыбыз тамшандырган деңгээлге жеткирмек болгонучу. Саламаттыкты сактоо тармагын тим эле жаркыратмак, азыр эми кайдабыз, эмне заманга туш болуп баратабыз деги талуу маселелерди унутуп бараткан жокпузбу?
Азыр алдыңкы орунда болсо кайрадан баягы эле чукумай бийлик оппоненттерин кандай жол менен болсо да оодаруу, эмне болсо да өз короосунан гана коргошмой деген менен элек. Алек бийликке отуруп элек жатышып, кечээ эле мактап жактап жаткан саналаштарын бүгүн ит талаган түлкүдөй кылып жатышса, ал эми биздин каарман укук коргоочуларыбыз, прокуратура, сот, секретный службаларыбыз баягыдай эле бир тараптуу фронтко чабуул жасагандай аракет. Элдин үнүн чагылдырат деген парламенттегилердин дээрлиги кечээ эле башка бирөөнү сыйынып жүрүшсө, учурда минтип чай кайнамчы аралыкта куюндай 180 градуска бурулуп каратып туруп жаңы кожоюндун ырын-ырдап кетишти. Алардын принциптеринен ушунчалык хамелеондой куулуп кетишкенин көргөн эл баштарын чайкап турат. Удургуган сөздөр, бири-бирин жойлогон коллективдер, локалдык төңкөрүштөр, стресстер, кыйраган нервтер иштеринен кыжырданган эл. Мындай маалыматты Айгай гезити жарыялады.